Саламатсыңарбы, кош келиңер. Саламатчылык, кош келдик. Көптөн бери мындай кенен маек кылайын деп жүргөм да. Убакыт бүгүн келди окшойт. Орозо кармап атасыңар да. Буюрса. Орозоңар кабыл болсун. Рахмат сеники дагы. Кененирээк өзүңөрдү тааныштырып атасыңарбы? Мен Талас областынын Талас районунун Каразы айылынын Орозбаев Жолдошбек Сүйүнбаевич 1986 жылкы Каразы айылына туулуп өскөм. Көкбөрүгө аралашканым 2002ден баштап эле аралашып жатам, Кудай буюрса. Көптөгөн кызматтар кылып атабыз, Кудайдын келишинче. Кыргыз болгондон кийин баары эле мындай тоодо мал сал менен өскөндөн кийин баардыгыбыз эле ат менен чоңоюп, агаларыбызды көрүп, улакка барып, ошентип кызыгуулар артып кеткен. Кудайга шүгүр, акырындык менен келип атабыз ушинтип. Жакшы. Командага кайсы жылы кошулгансыңар? Мен командага 2004 Таласта Спартак өткөн, республика боюнча. Ошондо биздин Талас районунан Биримдик деген команда чыккан, бир команда. Ошондо ошол жерге кошулуп чапкам. Эң алгачкы команда ошондо 2004-жылы Биримдик командасы. Биримдик командасы Спартакиада чапканбыз. Ал Таластагы эле болгон оюн да? Республика боюнча болгон да. Республика боюнча. Командаларым баары. Андан кийин кайсы команда? Ал жерден эмне болду эле? Ошол жерден чаап утуп калганбыз, бирок анда жерден сылап эле чыгып. Бирок элдин көзүнө ошондо көрүндүңүз да? Анда деле көрүнгөн жокпуз, андан кийин көрүнүп баштадык кичине. Анан 2007-лерден Алкан Ата деген команда болгон. Бир эле сезон келип, ошол командага келип чапкам. Анан кийин эле ошондон келип кеткенден кийин эле Ынтымак командасы Жолдош Чаткал жетектеп жүрчү экөөбүз. Ошол командада чаап жүрдүм 2010го чейин. Анан 2010дон 13кө чейин Сколдун Тавланный командасына чаптык. 2013дөн кайсыга чейин? 10дон 13кө чейин. 10дон 13кө чейин 3 жыл чаптыңыз. Анан кийин 14 Науруздан баштап өбүздүн мекенибиз Талас Ынтымак командасына кызмат кылып баштадык. Ошондон бери ынтымактасыздар. Кудайга шүгүр, ошондон бери Ынтымак командасына келип атабыз. Мен 2018-жылы Көкбөрүгө алгач ирет мен өзүм аралашып баштаганымда, ошол жылы келгенде сиз жок болчуңуз. Кырсыктап калган болуш керек сиз. Мен 17 травма алып, бутман. Ошондо 17-18 чапкан жокмун да мен. Анда 18-жылы Алкан Ата деген команда алып чыккам кайра. Алкан Ата чыккан, ошондо тойчубектер ошондо чыккан, ошондо Өмүрбектерди ошондо алып келген. Өмүрбек, Өзүңөр тренер болуп же жетектеп алып келдиңер беле? Мен тренер болчумун. Алкановдун небереси Илгиз деген бала бар. Ошол жетектеп чыккан да команданы. Биринчи жолу ошондо түйшүк тартып, команда сүрөп келгенсиңерби? Ошондо команда жетектеп, аттын баарын чогултуп, балдарды чогултуп, ошондо команданын түйшүгүн ошондо көргөнбүз да. Ага чейин оюнчу эле болуп. Ага чейин оюнчу болуп келебиз, кетебиз. Көп түйшүктү билбей эле келип кетип жүргөнсүңөр да. Команданын түйшүк көп экенин ошондо билдик да биз, команда жетектеп келгенде. Анан ошондон кийин эле баягы тренерлик кызматты сизге сунуштап калышты окшойт. Ошондон кийин эле тренерлик команданын тренер болуп, Ынтымак командасына да тренер болуп жүрдүм. Ошондон кийин Кудайга шүгүр энди. Анча-мынча жетишкендиктер болуп атат. Кудайга шүгүр болуп келатат. Ошо 2018-жылы эсимде да баягы Жолдошбек Орозбаев Жоки дешип силердин атыңар көп аталган. Бирок баягы командада жок элеңер да. Анан ким болду экен деп мен жаңы аралашып атканымдан эч кимди деле таанычу эмесмин да ал убакта. Анан көчмөндөр оюнда болот деп 2018-жылы улуттук курамды түзүп атканда силердин атыңарды көп аташкан да. Бүйөрмандар тараптан, баягы уюштуруу тараптар. Анан кийин ошондо бир келип кеткениңерди көргөм. Алгач ирет 2018-жылы көчмөндөр келип эле кеткен. 2018 сборго мен келгем, 10 күндүк сборго келип. Анда бутум жакшы аягелек болчу. Келип сбордо жүргөндөн кийин кайра бутум ооруп калгандан кийин келбей калгам, отказ берип салгам да. Силердин ордуңарга ошондо Төлөбеков Эрлан кирген. Кудайга шүгүр. Мен деле көп деле Жолдошбек десең тааныбайт, бирок айылда деле Жоки десең тааныйт да. Жоки дегенде тааныйт. Ынтымак командасына кирип мындай жетишкендигиңерди айтып бергилечи. Биз Ынтымак командасы Кудайга шүгүр 2014дөн баштап ийгиликтин үстүндө эле келатабыз буюрса. 2014дөн 2017ге чейин Талас байкелер жетектеди. Талас байке Ынтымак командасын чогултуп кетти да. Менден бир себеп Талас байке менен азыр Рома жүрбөйбү. Ошол экөө менети күч да.
Анан Тазабеков Исламбек бар. Ошол Тренер. үчөө тренер болуп, ошол Талас командасынын ынтымакты түптөп балдарын чогултканга салымы өтө чоң да ушулардынчы. Ошол силер келгенде 2013 ошол 3 агабыз Ошол. баягы чогуу жүрүп, чогуу жетектеп, команданы чогуу алып жүргөн экен да. Балдардын баары ар качакта болчук да. Мен мисалы Кабыланды болчумун. Айдын байке, Алтынбек байкелердин баары алар Суу Самыр командасында болчу. Максат байке болчу, ал Асылбаш деген командада болчу. Ошолордун баардык балдарды чогултуп келип, ынтымактын составын курашып, чогултуп коелук ушинтип. Талас командасынан бир жакшы команда чыгарайык дешип, ошентип чогултуп чыккан да. 2018-жылга чейин, 18-жылы Талас агабыз өткөрүп берип, Жылдызбек мырзага алган. Алар 3 жыл жетектеп жүрдү. Аларда деле Кудайга шүгүр жетишкендиктери жакшы болуп жүрдү. Биздин Таласта ушундай эме болуп калган да. 3 жылдан эме болчу. Жетекчилер 3 жылга Жетекчилер, президенттер 3 жыл жетектейт. Талас байке 3 жыл жетектейт. Андан Жылдызбек, анан Жумабеков Дастан байкебиз келди. Дастан байке дагы өтө жакшы жетишкендиктерди алып келип кетти. Ийгиликтердин үстүндө жүрдүк абдан эле. Андан кийин келе мынакей, азыр Эрлан келатат, өздөрү да жаш болсо дагы команданы сүрөп, өзүнүн командасы менен, достору менен. Эрлан келгени тоже ийгиликтүү болуп атат окшойт. Ар бир турнирди жеңип келет азыр. Кудайга шүгүр. Эми бул команда жетектеши айтып коюш оңой, бирок команда чыгарыш кыйын экен да. Жетекчилери келе оор да бул команда. Ооба, үйдө 4-5 баланы эле ызылдап баягы ошолорду тартипке чакыра албайсың анан. 12 баланын курсагын тойгузуп, 12 атты багып, анын жан жоокөрлөрү канча бар, ошондой эметкендер жетекчилер. 4 жетекчи менен иштешипсиңер. Эң эле жаш азыркы Эрлан мырзалар окшойт, Кандай иштешип атасыңар? Ооба, азыр Эрландар менен иштешип атабыз. Бул өздөрү 92-жылкы балдар. Өздөрү жаш болгонуна карабай, жакшы деген жетишкендиктерге алып барып атат. Быйыл Кудай буйрса биздин Талас областында 4 районго булар 4 машина сай берди да, айлык көтөр аралык оюнга. Анан бизде болуп өтпөгөндөй поколение оюн өткүзүштү, 2 машина сайышып. 92-лер өткөрдү аны. 92-лер ооба. Андан кийин жанагы жаңы кошулган айлык көтөр аралык чемпионат болуп, Рустам деген мырза той өткүзүп, башка машинесин ушу 92 Эрландар сай беришти. Кудайга шүгүр, мындай жакшы иштешип атат. Болбогон жаңылыктарды көргөзүшүп атат өздөрү. Буйрса энди быйыл өздөрү былтыр 3 болуп иштешкен. Быйыл дагы 92-лерден 3 болду. Эми буйрса жакшы жетишкендиктерге жетет деп ойлойм буларды. Буйрса. Жакшы, күчүлөр менен иштешкен жакшы экен да. Иним буларды алып койгула, иним бул баланы минтип койгула деп кое эле жатасыңар да силер өзү. Ооба, Кудайга шүгүр, жакшы эле. Өздөрү эле алышып атат аттарды, жакшы аттарды. Эми азыр вышкада болгондон кийин команда жетектеш оор да. Жоопкерчилик чоң да буларда дагы. Жакшы иш алып барышып атат. Айрым адамдар ушул жетекчилер келген кезде айтышты эле, кандай болот эми иштешип кете алабы деп. Бирок жакшы, баягы жакшы результат көрсөтүп атат, иштешип атат. Иштерине ийгилик каалайм. Ооба, Кудай буйрса жакшы. Өздөрү жаш болсо да айтып атпайбы ошо. Чоң жоопкерчиликти мойнуна алып барышып атат, жакшы буйрса. 3-4 жетекчи менен иштешипсиңер. Өзгөчө баягы кайсы жетекчинин тартиби, тарбиясы мындай эсте каларлык болду? Энди 3-4 тең эле Кудайга шүгүр. Жаман жетекчилер келген жок, бизге баардыгы жакшы жетекчилер болуп келатыр. Айтып атпаймынбы, ошо Талас байке келип туруп баарын чогултуп берип кетти. Тартипке салып, баягы чогултуп кетти. Ошо Талас байкеден кийин эле уже команда нукка түшүп калды да. Жыл сайын Таласта райондор аралык оюн өтөт, айлык көтөр аралык оюн өтөт. Ошо Талас областынын командасынан бир команда чыгарыш үчүн, ошо балдар тандаш үчүн атайын бизде жыл сайын ошол райондор аралык өтөт. Райондор оюндарга мыяктан Бишкекте ар качактан барып оюнчулар көрүп атпайбы? Кызык өтөт. Ооба, мен өзүм деле барып катышып калдым. Баягы былтыр да баргам, быйыл да бардым. Мен айлык көтөр оюндарына негизи барган эмесмин. Баягы райондук оюндардын жыйынтыгына 2 жылдан бери барып жүрөм. Башка областтарга салыштырмалуу кишинин саны көп. Чындыгында Бишкектен Таластык тургундар өздөрү барып атайын оюнду көрүп кетишет экен. Ушунчалык көрөрмандарыңар көп экен. Райондук оюндарга ушунчалык көрөрманыңар көп анан. Негизи жакшы, баягы Талас эли буну менен эмнени айткым келет? Көкбөрүгө кызыгуусу аябай жогору экен. Кудайга шүгүр, азыр бизде Таласта жаш балдар да өсүп атат.
Биз ал эми талас эле эмес, талас команда ынтымакка деле мисалы күйөрмандар, Жете Уластын күйөрмандары бар да. ооба. Алар да барып көрөт, мисалы көргөндөр. Мхм. Күйөрман мисалы командалар Кыргызстанда деле азыр өсүп кетпеди оюнчу. Кайсы чыккан команда деле таң калыштуу кылат да, күтүлбөгөн нерселерди күтүп эме кылып атпайбы. Мисалы Тайтактан Намыс азыр эмне деген команда болуп атат былтыр. Күтпөгөн нерселер, жаңылыктарды кылып чыгышты го. Мурас бар, мисалы ушундай жакшы командалардан. Сары Өзөн менен достук кой, алар постоянно күчтүү командалар. Канча жылдан бери. Тарыхы бар командалар аларда. Командалар. Ынтымак, мисалы достук, Сары Өзөн үчөө канча жылдан бери келатканда. Мен ошол 3 кишини билем, баягы кайсы бир оюнда үчөө сүрөткө бизде тартып койгулачы деп, анан биз канча жылдан бери команда жетектеп бири-бирибизге дос да болдук. Азыр дос болдук. Бир убакытта бири-бирибизди баягы атаандаш болуп команда жетектеп кыйын учурлар өткөн, талаш тартыш менен деп айтып бергенде. Талас байке, Рамиз Жунусалиев, достук командасынын жетекчиси Мыкын байке, ошол 3 кишини эсимде бир сүрөткө тартканымды айтып калышкан. Анан айтсаңар, ынтымак командасы 2013 бери келатса, достук командасычы кайсы жылдан бери келатат? Достук деле ошо 2013, 2014 бери келатыр го дейм булар деле. 14 бери. Сары Өзөн? Сары Өзөн энди мурунку эле да канча жылдан бери мисалы чүйдөн ошо бир команда чыгат, Суу Самыр болуп жүрдү булар. Биримдиги Аюу болуп жүрүштү. Бирок ошо чүйдөн эле балдар основной көбүнчө балдар чаап жүрүштү да. Олар ар телевизде көргөн болбосо, командада жетекчилер көбүнчө эле бир болуп жүрүштү да. Булар ынтымактан биринчи чыккан го дейм командалар. Ошо лидер болуп жүргөн командалардан ошол убакыттан бери ойноп келаткан кимдер бар? Лидер болуп жүргөн командалардан Ынтымактан силер эле калдыңар окшойт. Ынтымактан мен калдым. Калганы жашарып кетти. Чүйдө Сары Өзөндө Асакеев калды окшойт. Рустам бар. Кимдер бар? Көп эле балдар кетип калды биз чаап жүргөндөрдөн. Белек Мукаев бар. Ал кетип калды уже канча жылдан бери. Деле тренер болуп кетти. Достук командасынан Ильяс байке бар болуш керек. Ильяс бар болчу, Кыяс бар болчу. Ошол убакта эле Кыяс да бар болчу. Калган бүттүгү уже жаш. Андан кийинкилер жаш балдар болуп кетпеди азыр көп эле. Анда көбүнчө мындай 82-жылкы байкелер көп болчу да биз чаап жүргөндөчү. Силер жаш болуп алар улуу болду. Жаш болуп 82-жылкы байкелер көп. Демелерде ошондой көп болчу да 82-лер. Кийин жаштар айтат го, биз келип чаап жүргөндө Жоки байке, Кыяз байкелер бар болчу деп. Буйруса. Буйруса. Азыр Манас бар. Кыргызстанда номер 1 оюнчу да. Кайсы тренерлердин оюн жүргүзгөнү күчтүүрөөк? Быйыл Байтегин кирбей калды. Байтегин азыр өзү жаңы чыгып келаткан жаш бала да бул. Тренерлер жөнүндө сөз кылалычы. Азыркы тренерлерден Сейитбек, Темир байке бар, Белек Мукаев. Кайсы тренерлердин оюн жүргүзгөнү күчтүүрөөк? Үчөө тең эле мыкты. Белек Мукаев болсо өзү жана школа деген балдарды алып чыгып атат, мисалы жакшы балдарды өстүрүп чыгып атат. Тимохой байке болсо достук командасында чемпион кылып, ШКда финалга чыгып атат, чемпион кылып атат. Темир байке келгенде достук чемпион болдубу, болгон жокпу? 9-майда Жалал-Абадтан чемпион болушканда. Сейитбек азыр жакшы чыгып атат го, буюрса. Былтыр канча командага тренер болуп жеңүүчү болду, финалга чыгарды, чемпион кылды. Өзү жаш болсо да мисалы көптөгөн командаларды алдыга сүйрөп чыгарып атты. Мурунку тренерлерден болсо Тазабеков, Исламбек бар болчу ынтымак командасында. Тазабеков, Исламбек өтө мыкты болчу да. Күчтүү тренер беле. Ошол байкенин баягы бир тренерлик жагын алдыңар окшойт силер. Исламбекке көп нерсени үйрөтүп кетти мага. Ал өзү күрөштү да тренер болуп, көбөргө балдарды менен кандай иштешти, бүттүгүн билчү да. Андан кийин эле Кайны байке дагы бөрүнү канча жыл чемпион кылды. Анан ынтымактын школасы болуп келаткан Нурлан байкебиз бар да. Канча деген жаш балдарды өстүрүп чыгарды. Азыр ынтымактын почти 70% Нурлан байкенин колунан чыккан балдар болуш керек.
ынтымактын школасы деп койсо деле болот. ынтымактын школасы деп койсок болот да байкени. Ооба. Канча деген балдарды өстүрүп чыгарды. Азыр канча деген балдар кайсы команда эме лигаларда жүрүп атат ойноп. Ооба. Баягы таластан чыккан көп жаштарды Нурлан байке дагы өстүрүп атат. Нурлан байке көп өстүрүп чыгарды да балдарды. Оюнчулар боюнча да сөз кылалычы. Оюнчулардан кайсы оюнчулар, мисалы кайсы коргоочулар күчтүү сиз үчүн? Мындай силер сезденип тура турган коргоочулар, чабуучулар, жекечилер. Азыр энди оюнчулар көп, бирок санап келсекчи. Ооба, лакшы көп. Азыр Манас бар. Кыргызстанда номер 1 оюнчу да. Азыр тиги нарындан Дастан чыгып атат, жаш балдар. Бизде Эсанул Өмүрбек бар, Кубантай бар азыр айдинде. Жекеде Кушубай бар, Норус бар. Байыш Акылбеков деген жаш бала чыгып атат. Жаш балдар көп болуп атат азыр эми. Коргоочулардан азыр Эрлан Төлөбеков жакшы коргоочу. Эмко бар жакшы коргоочулардан. Жаштардан, Айтып келсек көп, бирок оюнчуларчы. Вышкада мисалы 12 албаса ошо 12 тең мисалы ар ким өзүнүн жумуштарын так аткарган оюнчулар да көбүнчө элечи. Булар жаңылышпайт дагы да көп. Жоки бирок азыр ушул жерден мындай сенин адамгерчилигиңе мен баа бердим. Көп эле мындай соперник командаларчы мыкты жигиттердин атын атай бербейт да. Мисалы азыр Кыргызстанда номер 1 чабуулчу деп Манасты атап өттүңөр. Мындай кээ бир командалардан мен соперник болгон командаларынан ушул мыкты деген сөздү кээде укпайм да. Мындай ушул сөздү уккум келет, күтөм. Бирок ошол нерсени айтпайт. Бирок сен соперник командалардан ушулар мыкты деп айтканыңа, мындай адамгерчилигиңе, ачык айтканыңа тан бердим. Биз эме да. Биз өзүбүз мисалы берде клубтар аралык оюнда бир 40 мүнөт же 45 мүнөт эле ичара ойногонубуз эле болбосо, бул жаш балдардын Кыргызстанда өсүп келаткан балдардын бизге жүрүз эле жагы бар да, мисалы сборный Кыргызстан болуп каяка барса дагы ошо Кыргызстандын атын коргой турган балдар ушулар да. Анан ушул балдар менен сыймыктанбаган кайсы балдар менен сыймыктанабыз. Туура. Андан бизде азыр командалар көп. Көкбөрүнүн деңгээли өсүп атат десек болобу бул нерсе менен? Көкбөрүнүн деңгээли абдан өсүп кетти азыр бизде. Мурунку будан бир 2012-2011-лердеги азыр биринчи лигалардын оюндары мындай эле болчу да мурда. Азыр Вышканын оюну өтө эле өсүп кетпеди. Азыр 2 мүнөттө удалениега чыктың эле гол да. Мурда удаление чыкса деле анча-мынча гол болбой эле. Карапка деген оюн бар болчу. Карапка менен кетелешип, напер гол жүрүшүп сала албай калган күндөр болчу да андай. Азыр удалениега чыктың дегенче эле 45 секундтун ичинде гол салса болот да. Жаңылдың эле гол болот. Ар бир минутаны уже эсептеп ойнойсуңар, жаңылбай ойногонго аракет кылат экенсиңер да. Ошентпесең азыр бүттүк эле Вышкада чабуулчулардын баары кылдың табыз эле болду салат да гол. Канча жашыңардан баштап тренер болуп баштадыңар? Кайсы командаларга? Буга чейин баягы тренер болуп жеңишке жеткирген командалар бар да. Кененирээк айтып берсеңер. Тренер болуш деле кыйын энди. 12 баланын, 12 аттын жоопкерчилиги мойнуңда болот да. Оюнду жүрүшүнө карата оюнду өзгөртүп жибериш керек. Ошол жактарда болот. Алкан Ата деген команданы алып чыккам 2018. 2 оюн алып келип, 3 оюн алып келип Вышкага чыгарганбыз, ал оюнда командаларда чемпион кылып. Анан ошондон бери эле ынтымак командасында келатам. Ынтымак командасында ошондо 2019 баштап болуп калабы? 18-жылдары Берки Байке болчу, э? Урмат Байке болчу. Урмат Байке. Урмат Байке. 17. Ооба. Андан кийин эле ынтымакта жүрүп аттык. Анан былтыр жаңы чыккан Талас деген команданы алып чыктык. Ошо Талас командага эмне болуп келип калдыңар? Мен Талас командасын чыгарып аткан Картештин ээси Рустам деген дос бала болот. Ошо команда чыгаргандан кийин ошол дос бала тренер болуп бер дегенден кийин ошо мен тренер болуп келип 2 оюнда Вышкага чыгарды ал команданы буюрса. Ооба, 2 эле оюн ойноп, жогорку лигада алып кетти. Көптөр чыга албай жүргөн Вышкага чыкканбыз, анан Тилекке каршы быйыл чыкпай калдык командада. Быйыл баягы командалар көп. Анан белгилүү бир себептерден улам жоюлуп кетти окшойт ал команда, же кийин чыгабы, келечеги барбы? Мен келечеги билбейм, эмгиле чыгарсамбы деген немелер болуп атат, анан пока азыр точно белгисиз, быйыл чыкпайт. Анан
Таласта негизи былтыр 11 команда катышыптыр да, 40 жаш мененчи. Морс турниринде эле бир эсептегенибизде ошо 11 команда чыгып аткан. 11 команданын ичинде көбүндө эле силер жардам берип жүрдүңөр окшойт. Ага, көбүндө эле жардам берип атпын. Келип чакырат, гол берип кой дейт, ошо жерге барып киргизип чыгарып бересиң. Даласы Оглаздын командасы болгондон кийин кичине колдон келген кызматты кылып коюш керек да. Колдон келип турган убакта Келип дейсиңерби? турган аякта. Анан силер баягы тренер болуп жүрүп, былтыр 2024-жылы көчмөндөр оюндарында Көк Бөрү улуттук курама командабызында тренер болдуңар. Ага, Көк Бөрүгө мен болдум, Көк Барга Канибайке болду тренер. Көк Барга Канибайке, силер Көк Бөрү болдуңар. Анан Көк Бар убагында ал жакта бир ызы чуулар болду, ар кандай болду, ошо бир кыскача токтоло кетели. Эми Көк Барны өзүңөр деле көрдүңөр да. Аяктан өтө ызы чуу болду. Эки элдин кагышуулар болуп кетти ортодо, комментарий, наркотикалерде. Судьядан көбүнчө кетип калды. Ызы чуу болуп кетишип, ортодо бир 40 мүнөттөй оюн токтоп калды, жана биздин балдар камчы менен чаап жиберип. Ал жерде уюштуруулаучулардан дагы кетип калды окшойт, каталары көп болчу. Көк Бар жагын, Көк Бөрүнү өзүңөр көрдүңөр, кандай кооз өттү оюндар. Көк Бөрү аябай кооз өттү. Анан аркасында тренер болуп жалгыз эле өзүңөр болдуңарбы? Жетекчилер тараптан болуштубу? Жок, Көк Бөрүдө өзүм эле болдум. Жалгыз өзүңөр эле. Көк Барда Канибайке болот. Көк Бөрүдө артын аябай тазалашты, баягы. Жана антип ызы чуу болуп кеткенден кийин баардыгын тазалап салышты. Жалгыз өзүңөр эле калсаңар да. Анан негизи тренер болуш деле кыйынбы? Тренер болуш кыйын да, жоопкерчилик чоң да. Мисалы улактын ичинде, оюндун ичинде жүрө берсең, өзүңүн жумушуң, мисалы защита болсоң, защитанын жумушун аткарып жүрө бересиң. Нападение болсо, один болсо өзүнүн жумушун аткарасың. А тренер болгондон кийин ал жерде жоопкерчилик чоң да. Мисалы бир балага ат келбей калат. Ошол баланын атын тиги алып бериш керек. Ал баланын ичин оорутпаш керек, мисалы алып берип атканда кийин дагы. Бири-биринин көңүлүнө карап калат экенсиң. Көңүлүнө карайсың, 12 баланын көңүлүнө карап каласың ал жерде. Кимисин көңүлүн оорутуп алам дейсиң. Анан ошолорду көңүлүн оорутпашка аракет кылып, тигин баланын атын тияка берип, бул баланын атын буга берип, ылайыктап оюн ичинде ошентип оюн жүргүзөбүз. Анан баягы тренер катары команданын курамы түзүлүп аткан кезде көп учурда силер менен кеңешишет да жетекчилер тарап. Ооба. Райондор башталгандан баштап эле кеңеш баштайсыз. Бул бала мындай оюнуп атат, тиги бала тигиндей оюнуп атат. Ар бир оюнда карап турат экенсиң. Нападенияга чыгып бар экен, защитага чыгып бар экен деп. Анан быйыл Байтегин кирбей калды. Көпчүлүк айтышты, Байтегин жөнүндө жазышты комментарий. Силерде баягы чабуулчулар көп болгондуктан кирбей калды десек болобу муну? Ооба, эми Байтегин азыр өзү жаңы чыгып келаткан жаш бала да бул. Аны кошуп алган күндө деле азыр биз Байтегин иңсипой турган болсок бират нападенияны. Бизде чабуулчулар көп болуп атпайбы азыр? Өмүрбек бар, Майрамбек бар, бизде Нуржан бар. Андан кийин Айдаркан былтыр кошулган. Чабуулчулар азайып кетпесин деп. Жок, Байтегин келсе деле көп мындай бизден кирбей калышы мүмкүн болчу да, оюнга чыга берет. Анан наоборот, ал азыр сыловый командаларга кирип, биринчи лигага дагы быйыл кичине результат берип, өзү калса, Кудай буйрса анын келечеги алдыда да 2004-жылкы бала жаш бала. Негизи Байтегиндин оюндары боюнча эмнелерди айтасыңар мындай? Бирок жаш жигит алгачкы оюндары азыр жакшы эле оюнуп атабы? Ооба, Байтегин азыр Кыргызстанда жаш балдардын алдыңкы балдардын катарына кирип калды да азыр оюндары. Өтө жакшы оюнуп атат. Просто биздики ошо ынтымакка кошуп алган күндө быйыл бала кичине дагы өссүн, тияк Бакаятадан өсүп келсе, анан Кудай буйрса эмки жылдардан деле кошулса, келечеги алдыда. Көк Бөрү улуттук курамында былтыр көчмөндөрдө тренер болдуңар. Андан ошол эле жогорку лиганын оюнчуларына тренер болуп баягы момундай кыл, тигиндей кыл, өзүңөрдүн баягы тренерлик неме менен эсептеп бардыгын айтып аттыңар да. Азыр оюнчулар ошолордун бардыгы эсинде да, алардынча. Кийинки оюндарда ошолорду силерге кайра пайдаланып, баягы силерге соперник болот да. Ал жагынан да коркунуч жокпу? Жок, энди ал жагынан эмнеге коркунучтуу? Биз баратканда Кыргызстандын намысын коргойсуп деп бардык да. Болго энди Кыргызстандын ичиндеги клубтар аралыгы эле оюн да. Ал нерсени үйрөнүп калганы мен негизи анча мынча нерсемди жаш балдар үйрөнүп калса, ошого сүйүнөм да, мисалы үйрөнүп калганыначы. Мен ал нерсени үйрөтпөгөндө эмне кылмак элек жаш балдарга? Наоборот, баягы силердин советтер менен бир ийгиликке жетип, ошол нерсени пайдаланып кетсе кубанат экенсиңер да. Ошентип үйрөнүп калгандары жакшы да.
ушул убакытка чейин канча ат чаптыңар? Өзгөчө купулга толгон аттар, жалпы эле аттарыңар боюнча айтып бересиңерби? Мен бул убакка чейин көп ат чаптым. Мен бияка лигага чейин чапкан, ынтымакка чапканга чейин таласта бир көк атым бар болчу. Ошол ат менен чыккам негизи. Жеке көк ат болчу. Ынтымакка келгенден кийин Айсарны чаптым. Анан Эбро бар болчу. Айдайдын. Ошол Эбро менен чаап жүрдүм. Алекс деген ат бар болчу. Анан көп эле купулума талган азыр буюрса Мустанг болуп атат. Экөөбүз канча жылдан бери. Канча жыл болду? 2019 ошо 20дан бери чаап келатам. Азыр канча жашта ушул Мустанг? Азыр жаска бир 5 азыйбы, 6 азыйбы дейм. Жаш эле экен да? Жаш эле, Кудайга шүгүр. Да, купулга аябай толгон ат болду окшойт силерге. Менин купулума толгон, көрөрмандардын да купулуна толгон ат да бул негизи өзү. Негизи эле Мустанг, Жоки деп чыгарып калышат го силердин видеолорду. Элдин астында барат мында өзгөчө секирип жүргөнү көп адамга жагат да муну. Баскандар башкача. Ооба. Бул атты баягы командадан коргоочу жигиттерден да мен минейин дегендер болду беле? Мен минейин деген балдар болот, бирок энди пока мен Капитан- оюндан чыгып капитан кеткенге турганда. чейин инбейт деле дейм. Инбейин деген балдар бар. Кызыгып Енді суктангандар. ойын ичинде минем десе берип коем, балдар чабып атат. Ошондой. Көбүнчө мен минем да. Бул аттын кожоюну боюнча билгим келип атат. Мунун кожоюну Жумабеков Дастан байкебиз. Дастан байкенин атыбы. Убагында канча суммага келди эле негизи аттар кымбатка көгбөрдү? Бул ат эмеге келген, Рома таксир алган муну. $10,000 алган. Рома деле ошо кайра эле өзү алган баасына эле азыр Талас районунун президенти Дамир мырзага түз берген. Анан кайра эле Дамир Дастан байкеге берген. Бул аттын баасы бирок башка командаларга кымбат эле болушу мүмкүн. Биз өзүнүн Таластын командасына бирок жөлөө эле келген аттардын бири да бул. Баягы акелестин деле хозяйыны алмашкан бир канча. Бирок ошол суммада эле ичара ошондой эле сатылган экен да. Ошол сыяктуу турбайбы Мустангка дагы? Ошондой эле Дастан байкеге деле ошондой кайра эле Дастан байкеге келген да. Кудайга шүгүр, азыр Дастан байкенин колунда биз чабып атабыз. Башка командалардан баягы кызыгып сатып алабыз деген сунуштар болду беле? Сатып алабыз деген командалар көп эле го дейм, бирок бул ат сатылбайт да. Дастан байке өзү Талас областынын президенти болгон. Анан кийин Сатпайт деп ишенесиңер, э? деп ишенем да мен Дастан байкеге. Вдруг сатып берсечи? Сатпайт го дейм. Может сатып берсечи? Сатылбаш керек. Жакшы. Көкбөрдө негизи элечи кызыктуу учурлар болот. Бир кайгырган дагы күндөр болот. Эми эсте каларлык күндөрдү айтып бересиңерби? Эсте каларлык күндөрдү айтып берсек. Биз